Север электро ачык акционердик ком жаңы конуштарды электр энергиясы менен камсыздоо иштерин улантууда. Север электро ачык акционердик ком керектөөчүлөрдү ишенимдүү жана үзгүлтүксүз электр энергиясы менен камсыз кылуу максатында Алтын Казык конушунун электр тармактарын реконструкциялоо иштерин жүргүзүүдө. Ошентип бүгүнкү күндө ишкананын кызматкерлери тарабынан 3 трансформатор орнотулуп, 110 киловольт Алтын Казык көмөк чордонунан 2,5 километр узундуктагы 10 киловольт жаңы электр линиясы тартылды. 150 данадан ашык темир бетон тирөөчтөрү орнотулду. Узундугу 5 километрден ашык сипсым тартылды. Мейле кетсек, бул иштер Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун жана энергетика министрлигинин жаңы конуштардын инфраструктурасын жакшыртуу боюнча тапшырмаларынын негизинде жүргүзүлүүдө. Садыр Жапаров салык кодексине кол койду. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы билдирди. Салык кодекси жогорку кеңеш тарабынан 2021 жылдын 22 декабрында кабыл алынган. Салык кодексинин максаты болуп, салык системасынын туруктуулугун камсыздоо, салыктарды администрациялоону оптималдаштыруу, салыктык жол-жоболорду санариптештирүү, ишкердик иштерди жүргүзүүдө бирдей шарттарды түзүү жана көмүскө экономиканы кыскартуу саналат. Кодекс менен салык салууга карата эки негизги ыкма каралган. Пайдага салык, сатуу салыгы, кошумча нарк салыгы сыяктуу негизги салыктар каралган жалпы салык режими. Жалпы салык режимин жүгүртүүсү 30 миллион сомдон жогорку болгон ири бизнес субъекттери тарабынан колдонулат. Бирдиктүү салыктын негизинде жеңилдетилген салык салуу системасы. Бул режим түшкөн акчанын көлөмү жыл ичинде 30 миллион сомдон ашпаган чакан жана орто ишкердик субъекттерине жайылтылат. Кыргыз-тажик чек арасы тууралуу иш боюнча жогорку кеңештеги Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери депутат Адахан Мадумаров менен Малайзиядагы элчи Азимбек Бекназаров менен беттештирилди. Бул тууралуу башкы прокуратуранын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда Бекназаров июнь окуясы боюнча Улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаев менен дагы беттештирилди. Адахан Мадумаров 19 январда башкы прокуратурага дагы бир жолу сурак берип чыкты. Саясатчы 2009 жылы коопсуздук кеңешинин катчысы болуп иштеп турганда кол койгон Кыргыз-тажик чек арасы тууралуу протоколго байланыштуу 14 январдан тарта күбө катары суралып баштаган. Малайзиядагы элчи Азимбек Бекназаров Кыргызстанга июнь окуясы боюнча көрсөтмө берүү үчүн келгенин, тергөөнүн Мадумаров боюнча суроосуна жооп берүүгө макул болгонун айткан. Адахан Мадумаров 2009 жылы Ош Баткен Исфана жолунун оңдоого жана көпүрө куруу үчүн 275 метр узундуктагы 5 гектар жерди тажик тараптан 49 жылдык мөөнөткө ижарага алуу боюнча протоколго кол койгон. Ал кезде Мадумаров Кыргызстандын коопсуздук кеңешинин катчысы болчу. Санариптик өнүктүрүү министринин кызмат ордуна сунушталган Иманов Талантбектин талапкерлигин парламент бүгүнкү жыйынында карады. Сунушталган министрди калкты тейлөө борборунун күчтөндүрүп, иш сапатын жогорулатууга көңүл бурууга чакырды. Муну менен катар депутаттар мамлекеттик кызмат көрсөтүү чөйрөсүндө иштеген органдардын ишинин натыйжалуулугун арттыруу, мекемелер аралык электрондук өз ара байланыш системасын жакшыртуу маселелерине көңүл бурууга үндөштү. Теманы кабарчыбыз улантат. Бүгүн парламенттин кезектеги жыйынында санарип өнүктүрүү министри кызматына эл өкүлдөрү Талантбек Имановдун талапкерлигин карады. Депутат Айбек Маткеримов министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсаловго кайрылып, талапкерди туура тандоо керектигин белгиледи. Ал Имановдун өмүр баяны, кандай иштерге аралашканы, четинен чыга баштагандыгын жар салды. Мынакей азыркы алып келип жаткан талапкериңиздин дагы өмүр баяны четинен чыга баштады. Кандай иштерге аралаштырган, ошого карасаңыздар. Ар бир алып келген талапкериңиздерге эртең ушундай кечеки таможняның башчысына окшоп 2 айга жетпей коррупцияга аралашып кетсе, сиз дагы коррупционер катары баалашыңыз керек өзүңүздү. Ошондо жумуш алдына жылат. Бизде жакшы сөз бар. Вазир жакшы, хан жакшы деп. Сиздер туура багыт көрсөтсөңүздөр, биздин президентибиздердин жумуш алдына кетет. Ал эми депутат Камила Талиева талапкердин тажрыйбасына кызыгып суроо узатты. Иманов мындай чоң жоопкерчилик жүктөлүп жаткандыгына тынчсызданып, уйкусу бузулуп жаткандыгын ачыктады. Себеби мамлекеттик кызматта бир күн да иштебепсиз да. Кандай коркпой баратасыз да. Бул бүт элдин тагдырын сиз мойнуңузга жүк алып атасыз да, туурабы? Сиз жаш экенсиз, мына 35 жашта. Бул өтө чоң саясий чоң кызмат да. Сиз дайынсызбы ошого? Моралдык жактан. Аябай туура сөз болду. Ушу акыркы күндөрү чынын айтып кетсем өзүм да чынын айтсам даже түнкүсүн укпай калдым ушу переживать эткенден. Анткени мен өзүм билип турам прекрасно, чоң жүк мойнума келип атат. Мен бүт өзүмдүн образованиямды, жаштык күчүмдү ушу кыргыз эли, кыргыз жери
жакшылык үчүн барыш үчүн бүт аракетимди кылам. Парламентарийлер санариптик өнүктүрүү министрлигинин штаттык бирдигине жана төраганын орун басарларынын санына кызыгышты. Орун басарлар өтө көп деген дооматтар айтылды. Талапкер алардын санын кыскарта тургандыгын убадалады. Сиз министр болуп калсаңыз, канча замыңыз болот, ушу күндө канча коллективиңизде канча киши эмгектенет? Министерствода бардығы 5946 киши иштейт. Бүгүнкү күндө анын центральный аппараты 150 киши. Заместительдер 5 экен. Муну айтып кетсем, Дастан Давлетович буга чейин жакшы команда формировать этиптир. Ушу менен эле ары жумушты алып барамго деп көзүм жетип турат. Ушул структура менен. Ошол 5 замыңыз көп эмеспи? Көп экен. Азыр как раз в данный момент ошо штаттык структураны карап атабыз. Сиз кыскартасызбы анда замдарыңызды? Ооба. Депутат Чолпон Султанбекова учурда санариптештирүү өтө жай экендигине токтолду. Алыскы айылдарда интернетте жок экендигин мисалга тартты. Мына жерде Кыргыз кыштагы айыл өкмөтү бар. Кадамжай районунда Кан айылы бар. Ошол жерлерде интернет жок. Санарип аякка бара элек. Ушул маселелерди өзүңүзгө бир жазып алып, бир жакшы. Анан караштырып көрсөңүз. Алар болсо КТРдин программаларын кыргыз тилинде көрбөйт алар. Алар только өзбек тилинде же тажиктердикин көрүшөт. Жаш чоңоюп келаткан балдардан президенттин ким десең, Өзбекстандын президентинин атын айтышат. Ал жака машина менен барып өтүп калсаң, телефонуң сразу өзбектин эмесине кошулуп калат. Бул тармакты анализ кылдыңызбы? Азыркы мезгилде Кыргызстандагы санариптештирүү программасы кайсы деңгээлде турат? Мына биз 4-5 жылдан бери баштаганбыз. Мына Эдил Жолдубаевич айтты, мурда кыйкырып жасаган менен эчтеке болбоптур деп. Сиздин аз баңыз кандай? Бир орган айтыңыз, ушул толук санариптештирүү болуптур деп. Же өзүңүз баңыз айтыңыз. Кандай абалда турабыз азыр? Эмил Токтокунович, рахмат сурооңузга. Бул эми чынын айтып кетсек, абал деле жакшы эмес, бирок артта да калган жокпуз. Бүгүнкү күндө ортодобуз. Бир дагы мо Центральный Азияда же бул алып көрсөк, бывший напавс пространство эмеде бывший СНГ, азыркы СНГ, бывший Совет Союзу, бир дагы странада биометрический данный кылган паспортта жок азыр өтө элек. Бизде бар. Суроо жооптордон кийин жогорку кеңеш санарип өнүктүрүү министри кызматына Талантбек Имановду бекитти. Аны 53 депутат колдоп, 3-өө каршы добуш беришти. Алтынбек Бекторов, Калыс Өмүралиев, Регион телеканалы, Бишкек шаары. Баткендин Сүлүктүү шаарында 14 жаштагы 2 өспүрүм изделип жатат. Бул тууралуу облустук милициянын маалымат кызматы кабарлады. Аглайык Сүлүктүү шаарынын Шахтер көчөсүнүн 37 жаштагы тургуну 16 январь күнү саат 8:30да жумушка кетип жатып, уулу Кылычбек Камалов тойготоюн деп бөлмөсүнө кирип таппай калганын айтып, милицияга кайрылган. Белгилери: бою 155-160 см, чачы кашы менен көзү кара, арык чырай, акыл эси со. Кийген кийимдери: кара түстөгү джемпер, куртка, шым жана спорттук бут кийим. Сүлүктүү шаарынын 50 жаштагы тургуну да арыз менен кайрылып, уулу Жоламан Азимбаев өздөрү жашаган Жураев көчөсүнөн 16 январь күнү саат 10 чамасында досумду чакырып келейин деп чыгып кеткен бойдон кайрылып келбегенин билдирген. Белгилери: бою 160-165 см, чачы узун, жана күрөң түстө, арык чырай, акыл эси со. Кийген кийимдери ак түстөгү джемпер, кара булгары куртка, кара түстөгү шым, ак кара түстөгү спорттук бут кийим. Жогорудагы 2 фактыны Сүлүктүү шаардык ички иштер башкармалыгы каттап, издөө иштери жүрүп жатат. Облустук милиция 2 бала бир мектепте, бирок башка класста окуй турганын кошумчалады. Ошондой эле 2 окуянын байланышы боюнча тергөө жүрүп жатканын айтты. Милиция балдарды таанып жүргөн жерин билгендерди 036 53 5 06 51 жана 0220 79 35 03 номерлерине байланышып коюуну суранды.